Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qahariku hayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbim tamim bil hayr. Allah'ım жеңілдет, орысында баштанышыз игілікті қыл, ұшы баштап жатқан сабағымызды Allah'ım игілікті қылған болсын. Бірінші келе тұрған аял турасында пайғамбарымыз мен Айша енеміздің қыматын айтып берсем, анда болса ма, эми бұл бірінші аялға қандай фазилеті болды екен, қандай қылған амалдары үшін ал бірінші жәннатқа кірген екен, бейішке кірген екен деп мындай сұрау болушы мүмкін. Әрбіріңіздер білгіңіздер келеді, мұны келіңіздер эми айтып беріп кетейін. Эми bir günü Allah'ın elçisi, Allah'ın selamı cana salavatı olsun. Geçelim sırayım. Kızı Fatıma Allah'ın razı olsun. Bunday dep aytadi. Beşik en birinci kire turgan ayaldı kim ekenin bilesizmi Fatıma deydi. Anan o Allah'ın elçisi, Allah'ın selamı cana salavatı olsun. Ал түкүнчү аял эмес беле деп айтат экен. Десе, Аллахын элчиси, Аллахын салам жана салаваты болсун. Жок. Ал бейишке биринчи болуп келе турган аял ал эмес. Бейишке биринчи болуп келе турган аялдын кайда жашаарын айтып берет. Анан биздин Фатима энебиз ал кандай аялды, кандай амал кылган боюнча, эмне кылгандыгы үчүн, кайсы амалды кылгандыгы үчүн ал биринчи болуп бейишке кирет деп айтат. Айша энебиз кайсы амалдар кылган үчүн ал биринчи болуп бейишке кирет деп Айша энебиз, Фатима энебиз айтып калат. Мен аял кишимен, же сиздер аз кызыгып отурасыздар, кандай амал кылган экен, эмне кылган экен, кайсы амал үчүн ал биринчи жаннатка кирип олтурат экен деп сиздер кызыгып отурасыздар. Келиңиздер эми айтып берейин, ошо кызыктырбастан. Ошондой эле Айша энебиз дагы пайгамбарыбыз Аллахтын элчиси болгон, Аллахтын салам жана салаваты болсун. Ошентип айтканда Фатима пайгамбарыбыздын сүйүктүү кызы, Фатима кызыбыз дагы өтө кызыгып, анан пайгамбарыбыздан сурайт экен. Ал кандай амалдарды жасаган үчүн биринчи Азирети Фатима энебизчи. Анан Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси, Аллахтын салам жана тынчтыгы болсун, айтат, үйүнө барып учурашып, ал акыбалын сурап, аны менен учурашып, аны менен таанышып, анан кылган ибадаттарын да билип алгын деп айтат пайгамбарыбыз. Ошентип айткандан кийин Фатима Аллахтан ыраазы болсун, ал абдан даярданып алып, эртеси күнү ал аябай ыйхам менен, мындайча айтканда настрой менен, биздин тилибиз менен айтканда настрой менен аябай кызданып барган даярдык көрөт экен. Анан Фатима энебиз баягы айткан, биздин тилибиз менен айтканда дарекке адресине барат экен, айткан жерине барат экен, кемпир баягы аялдын үйүнө кызыгып барат экен. Анан эшикти тыкылдатат экен. Эшикти тыкылдаса, кемпирдин бир кызыкта үнү чыгат экен. Тук деп айтат Айша энебиз. Баягы жерде ким бол деп мындай кылып айтканда, ким бол деп кемпирлерге окшоп үнүн окшотот экен да. Анан кийин мен бул Фатима дейт экен. Кайсы Фатима деп кемпирге окшоп. Менин үнүм кемпирге окшото албайтмын, прямо ошондой алып. Бирок ошо кемпирге окшотуп үнүн чыгарат экен. Анан кийин Аллахтын элчиси кызы Фатима боломун дейт экен. Анан десе, эки дүйнөнүн султанынын кызы Фатимабы? Мага зияратка келдиңизби? Аллахым ыраазы болсун, ыраазымын сизден. Мен дагы сага зияратка барайын дедим эле. Бирок мен эшикке чыга албаймын. Эшикке чыкканга кирсең деле жакшы болмок. Бирок азыр үйүмдө жолдошум жок эле деп айтат экен баягы кемпир. Анан ошентип айтканда, бирок тилекке каршы күйөөм азыр үйдө жок деп айтат да, ал баягы жерде ал өзүнүн башка бирөөнүн эшиги ачпоомду күйөөмө мен сөз берип койгонмун. Башка бирөө келсе мен эшикти ачпоого дейт экен да. Ошондуктан мен бирөөгө келгенде күйөөмдүн уруксатысыз эшикти ача албаймын дейт экен. Сен менин ар дайым оюмдасың, Фатима деп айтат экен баягы кемпир. Анан кааласаң эртең кел. Эртең күйөөмдүн уруксат сурап алып коеюн сен үчүн дейт экен. Анан баягы Фатима айтат, Аллах наразы болсун, макул анда кош болуңуз деп үйүнө кайтып барат экен. Анан эртеси күнү болот экен. Эртеси күнү баягы аялдын үйүнө жөнөдө улуу баягы өзүнө
дагы эртеси барам деп айткан да Фатима энебизчи, Аллахка наразы болсун. Анан эртеси күн үйүнө бараарда баягы кемпирге даярданып алып кетип атканда уулу Хусейн, бул Фатима энебиздин уулу Хусейн болот да. Аны Хусейн ыйлап, бул кичинекей бала болот да. Эми ыйлап туруп алат экен. Эми кандай болсо да Фатима Аллахка наразы болсун, жаш баланын көңүлүн калтырбайын деп ээрчитип алып аялдын жанагы үйүнө барат экен. Баягы жерде эшигине дагы тык 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 кылып тыкылдатат экен. Баягыдай эле дагы үн кемпирдин бир кемпирдин үнү чыгат экен. Ким бул депчи. Ким эми элестетиңиздер, бул кемпирдин үнүн, мен окшото албай атам. Кемпирдин үнү чыгат экен. Мен бул Фатима. О, Аландын султанынын кызы Фатима. Кызын жаныңда бирөө барбы дейт экен. Ана Фатима энебиз эркек баланын үнү чыгып жатат деп баягы кемпир сурайт экен. Ана кичинекей уулум Хусейнди алып алдым эле. Аллахка наразы болсун, ыйлагандыктан мен аны калтыра албай алып келдим эле дейткенде баягы жерде кемпирдин үнү кандайдыр мындай тостоюп, мындай жакшы көңүлү чөбө баштайт экен, кемпирдин үнү сезилет экен ушундай. Анан кийин баягы жерде Фатима энебизге айтат экен. Кечирип койчу мени деп көңүлсүздөнүп түшөт экен, дагы айтат экен. Кечирип кой, Алланын элчисинин кызы Фатима. Мен бүгүн күйөөмдөн бир гана сенин үчүн уруксат сураганмын. Уулуң үчүн уруксат сураган эмесмин дейт экен. Анан дегенде баягы жерде уулуң Хусейн үчүн дагы мен эртеңкиге уруксат сурап коеюн жолдошумдан. Эртең келе кал деп айтат экен баягы кемпир. Анан баягы жерден макул деп баягы Фатима энебиз аны менен коштуруңуз, саламатта калыңыз деп туруп, ассаламу алейкум кылып коштошуп үйүнө кайтып барат экен. Анан макул, анда жакшы туруңуз деп баягы жерде Фатима үйүнө кетип, анан экинчи күнү дагы Фатима Аллахтан наразы болсун, үйүнөн чыгып, баягы жерде баласына Хусейнди алып келип, баягы кемпирдин үйүнө барайын деп аттанат экен. Анан Хусейндин баласы менен кошо баратканда кичинекей баласы бул Хасан, андан кийинки баласы Хасан. Хасан баласыны өзүнүн Хусейн баласы менен уруксат сурап коеюн эртең келгин деп айтканда, ал Хусейн баласын жетелеп алып, Фатима энебиз эми жолго аттанып жанагы кемпирдин үйүнө барайын деп атканда, кичинекей уулу болсо Хасан дагы Аллахка наразы болсун, ыйлап тура болот экен. Эми кандай гана эне болбосун, ыйлаган баланы көрүп жүрөмү, аны токтото албайсың да. Ыйлап аткан балаңды сен таштап кете алмак беле. Фатима энебиз дал ошондой кылып, ыйлап аткан баласын буну калтырат белем, эми жүрсүн деп баягы эненин көңүлү балада болот да, все равно баласыны, эки баласыны Хусейн жана Хасанды жетелеп алат экен. Анан баягы үйгө, баягы кемпирдин үйүнө барып, эшигине тыкылдатат экен. Тыкылдатса дагы элекен баягы жанакы кемпир "Ким бул?" деп айтат экен. Ким бул? Мен Фатима дейт экен. Жараңда ким бар? Алланын элчиси Фатима деп сурайт экен. Анан мен айтат экен, уулум Хусейн менен Хасан, Аллахтан наразы болсун дегенде ээрчип ыйлап Хасан болсо, уулум болсо ээрчип ыйлап алды. Айласыздыктан мен аны дагы кошо ала келдим өзүм менен бүгүн дегенде баягы кемпир дагы мындай өзүнү ыңгайсыз абалга алып капа болуп түшөт экен дагы. Анан баягы жерде айтат экен, кечирип койчу, Аллахтын сүйүктүү султанынын кызы Фатима, мен сени жолдошумдан бир сени жана уулуң Хусейнге эле уруксат сураганмын. Хасанга уруксат сураган эмесмин. Эртең келчи. Эртең мен жолдошумдан уруксат сурап берейинчи. Ошо жолдошуңдан сурагандан кийин мен келерсиң деп айтат экен. Анан Фатима энебиз болсо, Аллахка наразы болсун, жанында макул анда болбосом деп, Фатима анда наразы болсун, макул деп балдарын алып кайра үйүнө кайтат экен. Анан ошентип 3-күндөн бери 3-күнү келет экен Фатима энебиз. Жанакы жерден баягы кемпирге такылдатат экен. Такылдатып эшигин тыкылдаса айтат экен, "Ким бул?" дейт экен дагы эле. Жана кемпирдин үйүнө чыгат экен да. "Ким бул?" дейт экен. Анан кийин, "Бул мен Фатима" дейт экен. Аллахтын элчиси. Баягы жерде "Жаныңда ким бар?" деп дагыдай эле баягы кемпир дагы сурайт экен. Сураса, "Мен жана менин Хасан жана Хусан балдарым бар, үчөөбүз келдик" дейт экен. Анан эшигине кырч этип секин ачылат экен. Баягы жерде кирип барса, бир татынакай, жүзүнөн нур чачылган, бир сулуу, биздин тилибиз менен айтканда красавица деп коебуз, красавица аял турат экен. Жүзүнөн нур чагып, ушундай жакшынакай, татынакай көйнөктө, мынча айтканда аябай кооз көйнөктөрдө бир жап-жашыл келин турат экен. Анан баягы Фатима энебиз таң калып,
Анан кийин баягы менен алеге алып учурашып аны менен анан сурайт экен. Мен 3 күндөн бери келип, интадар хабибди. 3 күндөн бери келип мен салам берип жаткан апабыз кайда экен? Апабыз да ушул жерде экен деп сурайт экен. Десе баягы жерде айтат экен, жок дейт экен. Баягы жер жакшынакай өзүнө келбеттүү келишкен энебиз айтат экен, жок дейт экен. Киминен апа деп сурайт экен. Эч кандай апа жок болчу. Болгону өзүмө оозума дейт. Оозуна кандайдыр бир макулун таштап элестетиңиздер. Оозума ташты алып алган болчумун дейт экен. Анан кийин оозума ташты алып кечирим сурайм. Оозума ташты алып алгандыктан оозун үнүмдү башкача оңдо чыккан. Сен ошондой кемпирдин үнүндөй уккансың сен деп айтат экен. Анан дегенде баягы жерден ушунчалык баягы Фатима энебиз баягы күйөөсүнө болгон урматын көрүп, сый урматын көрүп ушунчалык толкунат экен. Анан айтат экен, балким көчөдө өтүп бараткан эркектер менин үнүмдү угуп, мындайча айтканда ышкысы келбесин деген максатта мен ушу үнүмө дайыма таш салып, мен үнүмдү чыгарып сага жооп берген элем. Эгерде жаш жигиттер бар көчөдө сен өтүп кетаткан болсо, мен сага жооп берип жаткан болсом, жаш бул жерде үйдө жаш аял жашайт экен. Ышкысы келип дагы мага назар түшүп калбасын деген ниетте мен муну оозума ташты алып алып, оозумдун үнүмдү өзгөртүп айтып, мен сага жооп берип жаттым эле. Ал кемпир бул мен боломун дегенде баягы жерде Фатима энебиз айтат экен. Машаллах дейт экен. Ушунчалык мен 3 күн каттады да жана Фатима энебиз биринчи күнү өзү келди, экинчи күнү Хусейн менен, үчүнчү Хасан менен келди, урса сураш үчүн ар бирине кире албастан, ошо балдары менен келип отуруп баягы жерден баягы аялды көрүш үчүн, ал кандай хикмат кылган үчүн, ал кандай амалдарды кылган үчүн, ибадаттарды кылган үчүн билиш үчүн келди да. Анан баягы жерде ушундай таттынакай бир жүзүнөн нур чачылган аял турса, баягы жерден ал жолдошуна болгон сый урматы үчүн дагы баягы жерден башка эркектер ага үнүн угуп баягы жакшы көрүп калбаш үчүн дагы оозуна таш салып башкача үндө жооп берип жаткан экен. Караңыздарчы, урматтуу жамаат, машаллах. Анан баягы жерде Фатима айтат экен, уккандын жаман ойлонбосун. Анан угуп Фатима айтат экен, Аллах андан ыраазы болсун. Атасынын бул аялды эмне үчүн жаннатка алгачкы болуп кирет деп айткан түшүндүм. Алгачкы болуп жаннатка кире турган аялды эми мен кылган амалдарын эми түшүндүм. Мен билдим бул аялдын чыныгы, бул ихлас, мен Аллах Таалактын алдында бул коркуп дейт экен. Баягы аял айтат экен, анан мен негедир дейт экен, күйөөмө баш ийбестик кылып коёмбу деп Аллах Тааладан коркомун дейт экен. Эгерде Аллах Таалактын каарына калып калышынан коркомун, эгерде мен Аллах Таалактын ушу күйөөмө кандайдыр бир баш ийбестик кылып алып, мен ушу жаңылышыбастык кылып алып, же болбосо бирөөгө мени үнүмдү уктуруп алып, же болбосо амалдарым үчүн Аллахка жакпай калып, мен Аллахтын каарынан, болбосо Аллахтын мага каары келип калышынан коркомун, Аллахтын каарынан коркуп жатамын деп айтат экен баягы аялчы. Деп Фатима энебизге айтып берет экен. Дегенде Фатима энебиз анда аябай жүрөгүнөн толкуданып ыйлап берет экен. Ыйлап баягы жерден өзүн токтото албай ыйлап анан айтат экен, Фатима, анда Аллах ыраазы болсун, айтат экен, сага сүйүнчү Аллахтын элчиси, Аллахнын салам жана салаваттар болсун, сага сүйүнчү алып келдим деп баягы аялга айтат экен. Сага ушундай сүйүнчү, сен эң биринчи болуп бейишке кирүүчү аялдардын бирисиң дегенде баягы жерде аял кубанычынан аябай сүйүнөт экен. Көрүңүздарчы, машалла, машалла. Болгону ал күйөөсүнө баш ийбей кое албай, баш ий албай, мындайча айтканда, күйөөсүнө баш ийбеси, күйөөсү жок маалында ага баш ийбестиктен болсо амалын кыла албай койгондуктан Аллах Таалактан коркуп жатат. Күйөөсү жок болсо дагы Аллах күйөөсүнө баш ийип, Аллахтан корккон үчүн үнүн дашы өзгөртүп баягы жерде караңыздарчы. Ошон үчүн эң биринчи кирүүчү аял болуп баягы жаннатка бейишке кире турган аял болот экен Алла исанчы. Эми азыр караңыздар, биздин окуябыз ушул жерге чейин. Эми бул жерде анализ кылып жүргүзүп көрөлү. Азыр биздин 21-кылыбызда ошондой аял барбы десең, балким таква инсандар чыгар, бирок Аллах Таалактан корккон. Бирок мынчалык таква инсандарыбыз болбосо керек, барыбыз эле эми пендебиз, 21-кылым өнүккөн маалда ар бирибиз эле көчөгө чыгабыз, башка кылабыз дегендей,
каякта үйүнүбүздө бул эми баарыбыз болушунча колубуздун келишинче такыба аялга, такыба инсан болушубузга, жолдошубуздун амал кылып баш ийип жолдошубузга эмнеси ошону аткарганга биз амал кылайлы, шарият боюнча дагы жүрөйлү. Эми караңыздар, азыркы маалда аялдар эри менен теппеттең сайрашып, тилини оозартып калган аялдар жок эмес, арабызда бар чыгар да, туурабы урматтуу жамаат? Эри А десе аялы дагы Б деп турган аялдар бар да. Жок, аял киши тилин тартып, жолдош эмне десе, аялы да бир аз кичикпейли болуп туруп, макул деп баякына аялын кылса, иншаллах жаннатта болот. Ал эми зулум күйөөлөр болсо, зулум күйөөңүз ушунчалык зулум болсо, алар үчүн Аллах Тааладан сиз дуа кылып жалбарып сураңыз, ыйман берсин деп, урматтуу жамаат. Мындайча айтканда, мешитке кире турган аялдын окуясы болду. Мен ойлоймун, ар бириңиздерге жолдошуңуздарга баш ийип, итаат кылып, ислам шарият боюнча дагы жашаңыздар дейм. Ислам шарияты өтө эле жеңил. Сиз мисалы үчүн жолдошуңуз менен айтып берип кетейин, мен дайыма айтып келип жүргөнмүн, ошо өзүмдүн окуучуларыма да бир ирет айтып кете берейин, ошол сөз келгенде. Сиздер канчалык жолдошуңуз итаат этип, айтканын уксаңыз, үй бүлөңүздө дагы атмосфераңыз дагы өзгөрөт. Сиз жолдошуңуздун бири-бириңиздин мындайча айтканда пикирлериңизди бир жерден чыга турган болуш үчүн сиз аны жолдошуңузду мындайча айтканда изучать этишиңиз керек, үйрөнүшүңүз керек ал жолдошуңузгачы. Сиз жолдошуңузга эмнелери жагат, эмнелери жакпайт, эмнелерди кылсам ага жаман көрүнүп калам, эмне кылсам мен жакшынакай көрүнө алам, татынакай боло аламын деген суроonu аял киши өзүнө берип көрүш керек биринчиден да. Анан биз аял кишилер ойлойбуз да, мен жолдошум ушундай корс, жаман, башка аялдарга кетип калды деп. Туура, эмнеге кетет? Сенден биринчиден көңүлү калат, башка кылат. Эгерде сен татынакай болуп, жакшынакай болуп, үйүңүздө отурсаңыз, эч качан сиздин жолдошуңуз сизди таштап кетип калбайт эч качан. Сиздин дайыма эле жолдошуңуз менен бир ынтымактуу болуш үчүн, сиз жолдошуңуз менен биргеликте болуш үчүн, сиз жолдошуң мисалы үчүн азыркы менин жолдошум, өзүмдүн жолдошум таттууга жогурак. Бирок көп аялдар мага кыздарым жазып калышат, менин жолдошум таттууга кызыгат. Мен сурап калам да, сиздин жолдошуңуз эмнеге кызыгат депчи. Эмнеге кызыгат? Сиз изучать этишиңиз керек, как мындай жаш баладай күйөөңүз сизге жаш баладай болуп калат да. Ошону издеп чыгышыңыз керек сиз анычы. Анын кейбирлери мен аябайм деп тамактарды кылып берсем жагып калам, анан характерлери дагы ачылып калат дейт, көрдүңүздөрбү? Сиз баягы жолдошуңузга татынакай, мисалы үчүн жумуштан чарчап келди, келиңиздерге массаж кылып бериңиздер, жакшынакай массажды балким сүйөр ал күйөөңүз, же болбосо сиз ага татынакай тортторду жасап, же жакшы көргөн тамактардан жасап, кээ бир эркектер мисалы үчүн таттууга өч болот, кээ бир эркектер ачууга өч болот. Мисалы үчүн, мен ачууну жаман көрөт элем да, ачууну эмне кыламын үйгө алып келип дебестен, сиз жолдошуңуз үчүн болсо дагы ошо ачууну алып келип коюп коюшуңуз керек да. Жолдошуңуз жери тамак маалда именно жолдошуңуздун алдына коюп. Мисалы үчүн сиз балким сиз таттууга жактырбастырсыз. Таттууну жакшы көрбөстүрсүз. Бирок ошо таттууну жолдошуңуз үчүн алып келип коюңуз, балдарыңыз үчүн алып келип коюңуз баягынычы. Ошондуктан сизде баягы жерде жолдошуңуздун айтканын кылып, жолдошуңуздун кылганын кыл деп, кылба дегенин кылбайсаңыздар, эми көчөгө чыкканда эмне болду, көчөгө чыкканда дагы уруксат сурайбызбы дешиңиз мүмкүн. Туура. Ар бир ишиңизди сурасаңыз, рызкы болот. Ар бир ишиңизде барака болот. Мисалы үчүн, сиз көчөгө чыгып кеттиңиз, өзүм билгеним өтүңүмүн, башка кийим дегендей кылбастан, ар бир ишиңизде мисалы үчүн биз мусафырда чет өлкөдө жүрөбүз, ушу чет өлкөдө болсо дагы жолдошум жок болуп калса, мен саат 5тен кийин, саат 5 болду дейли. Саат 5 болду, эшиктерди култаймын. Болду, эшиктер жок болот. Эшикке чыгыш, бирөө келе, бирөө жокпу, мен эшиктерди ачпайм. Кечиресиңер, махриб болду. Бизде шам болду, то есть шам болду. Шамдан кийин мен эшик ача албаймын. Өтө важный, өлбастан дагы эртең кел деп коёмун мен. Бизде ошондой. Себеби келбейт дагы. Кыргызстанда кандай? Наоборот, кечки камал келет да, так тук уктайсыңбы, уктабайсыңбы, аны карап дагы отурбайт, уруп дагы отурбайт. Эми биз аны ар бир адам ошо амалдарга амал кылыш үчүн биринчиден ушул жерге келип отурган кыздарыбыз өзүнөн баштаңыздар дейм. Өзүңүздү тарбия кылып баштаңыздар. Биринчи, өзүңүз тарбия кылыңыз, көрөсүз. Жолдошуңуз дагы сизге өзгөрүлө баштайт.
үйүңүздөгү атмосфера дагы өзгөрүлө баштайт. Халалды, харамды ажырата баштаңыздар. Анан башка кошунаңыздагы, башкалар дагы сизге болгон мамилеси да өзгөрө баштайт. Баягы карасаңыз, маани берип көрөсүз уже. Сиз баягы жер карасыз, бунун үй бүлөсү таква инсандар, буларны берсем деп баягы сизге дагы мамилеси өзгөрүп, бир аз мындайча айтканда, кылдаттык мамиле кыла башташат да сизгечи, үй бүлөңүз менен мындай сый урмат менен боло башташат ар биричи. Ошондуктан сиз баягы инсандардын сый урматына болуш үчүн дагы биринчиден албетте Аллах Таалахтын даражаңызды көтөрүш үчүн бар жок иште Аллах Таалахтын ыраазылыгы үчүн. Ошо күйөөңүздүн ыраазылыгын алайын, ошо күйөөңүздүн үйүңүздүн бактылуулукту кааласаңыз дагы, ошону Аллах Таалахтын ыраазылыгы үчүн кылам, ушу жолдошум үчүн деп. Миң жаман кээ бирлер айтып калышат, мен жолдошумду жаман көрөм, ушу балдарым бар үчүн эле ошолордун айынан эле жашап жатам деген эжелерибиз бар чыгар да. Эми ошондой эжелерге айта кетчү нерсе, эгерде ошондой болсо, дуба кылыңыз өзүңүздү өзгөртүң. Биринчи сиз өзүңүздү өзгөрткүз деле, жолдошуңуз да сизге өзгөрүлө баштайт. Урматтуу жамаат, келиңиздер, башка бирөөгө дават берерден мурун ушуну өзүңүздөр уктуңуздарбы, амал кылыңыздар. Укканыңызды башка бирөөгө да жеткизиңиздер, урматтуу жамаат. Мен ойлоймун, бул бейишке биринчи кире турган аялыбызды Мухаммад пайгамбарыбыз биринчи Алланын элчиси болгон, Алланын салам жана салаваттары болсун, пайгамбарыбыз менен Фатима энебиз Аллахтан ыраазы болсун, болгон окуясын силерге айтып бердим. Барыңыздарга пайдалуу болду деп ойлойм. Эми биз таква болсок дагы таквалыкка жол ачып, ошого аракет кылып жасап көрөлү, урматтуу жамаатым. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.